فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana Musa aleyhisselam Misirde korkon abaldında taң attırdı. Eki jakты karap kütülöp kokusundan ele keçe jardamga çakırgan adam kayradan anı çakırdı. Oşonda Musa aleyhisselam aytты, albatta sen açık adaşudasın. Keyin ökөөнүн düşmanı болгон адамга колун узатып аны ажыратайын дегенде баягы адам aytты, Musa sen keçe bir адамды өлтүргөндөй бүгүн мени дагы өлтүргүң келип турабы? Sen жердин бетинде бузугу болгондук алайсың. Sen жерди оңдоочу мусликтерден эмессиң. Жана шаардын четинен bir kişi келип, чуркап келип айтты, Musa, albatta биздин башчылар кеңешти сени өлтүрүш үчүн чыгып кеткин. Albatta мен сага насихат кылуучумун. Ошондо Musa алейхиссалам Мисирден корккон абалда эки жагын карап качып чыкты. Анан дуа кылды, Раббим, мени залым коомдон куткаргын. Кийин Мадиян тарафка жөнөгөн учурда айтты, мүмкүн Раббим мага туура жолду көрсөтөр. Анан Мадияндагы сууга келгенде ал жерде bir топ адамдарды көрдү. Алар малдарын сугарганын жана ошол жерде эки аялдын малдарын кармап турганын көрүп, эмне болгон силерге? Силердин акыбалыңар кандай деди. Алар айтты, биз адамдар малдарын сугарып кеткенге чейин малдарды сугарбайбыз. Биздин атабыз аксакал киши. Анан Musa алейхиссалам ал экөөнө малдарын сугарып берди. Кийин көлөкөгө барып отурду. Кийин кайра дуа кылды. Раббим, мен сага мага берген жакшылыктардын баарыңа муктажмын. Ошондо баягы эки аялдын бирөөсү басып келди, уялган абалында. Айтты, албетте сени биздин атабыз чакырып жатат. Бизге малыбызды сугарганың үчүн акысını бергени.
Ал келген Муса алейхиссалам келгенден кийин болгон окуянын баарını баяндап берди. Ал айтты, коркпо, сен залым коомдон куткарылдың. Бул Касас сүрөсүнүн 18-аятынан тартып 25-аятка чейин аяттар. Биз өткөн сабактарда Муса алейхиссаламдын бир окуясын окуганбыз. Ал окуяда Муса алейхиссалам бир кыпти менен Бани Исраилди экөө урушканды көрүп, ошол урушуп аткан адамды ажыратам деп бир койгондо тиги адам өлүп калат. Бакада алейх. Анан келип айтат, бул шайтандын иши, шайтандан болду. Мен өлтүрөйүн деген ниетим жок эле, өлүп калды деп Муса алейхиссалам аябай өкүнөт. Анан Алладан дуа кылып сурайт: "Я Алла, мени кечиргин, мен атайлап кылган жокмун." Алла таалам фагафаралах, Алла таалам кечирди. Эми бүгүнкү окуя ошол окуянын уландысы. Ошентип бир адам каза болгондон кийин Муса алейхиссалам түнү менен кыжалат болуп уктайт. Кыжалат болуп, эми бул өлүп калды. Бунун адамдары, туугандары Фираунга барат. Фираунга барып, мени издесе тутуп алат. Мени тутуп алса булар мага зулум кылат деп Муса алейхиссалам аябай кыжалат болот. Мына ошол окуяны Аллах субхана ва таала мына жерден баштап атат. Фа асбаха фил мадинати хаифа ятараккаб. Муса алейхиссалам Мадинада таң аттырды. Ошо шаарда, Мисирде таң аттырды. Хаифан, корккон абалында. Ятараккаб, эки жакты карап, алаңдап, күтүп, ким келип калат экен, ким келип мени алып кетет деген коркуу менен Муса алейхиссалам ошол күнү таң аттырды. Демек, уламалар айтат, ушул аяттан билинет, адамдын пайгамбарда да коркуу деген болот. Коркуу сезим адам баласынын баарында бар. Пайгамбар болобу, авлия болобу, жөнөкөй адам болобу, коркуу, сүйүнүү, кайгыруу, курсан болуу, ыйлап жиберүү, сүйүнүп кеткенде күлүп жиберүү бул инсандын хасияты. İnsanın баарында боло турган нерсе. Аллах субхана ва таала инсанды ушинтип жараткан. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Аны жок кылыш дагы мүмкүн эмес. Ошон үчүн пайгамбар да корккон. Пайгамбар алейхиссалам, Муса алейхиссалам коркуп атат. Кур'ан-ы Каримде фалам фасбаха фил мадина хаифан. Корккон абалында Мадинадан чыгып кетти деп атат. Ошондуктан инсандын табияты, жаралышы ушундай. Ал кеде коркот, кеде сүйүнөт, кеде капа болот. Булар жоголуп келиши мүмкүн эмес. Бирок шариятыбыз ушул нерселерди контрол кылганга чакырат. Курсан болсоң сүйүнгөндүн дагы чеги бар, коркуудун дагы чеги бар. Баардык нерсени чегиде болсо шарият ушуга уруксат берет. Шариятка амал кылсак эле бүт баары жоголуп кетип, адам фериште болуп калат, же адам коркпой калат деген нерсе туура эмес. Бүгүнкү күндө пайгамбарларды элдер көбүнчө фериштелер сыяктуу түшүнөт. Анда коркуу жок, ал сүйүнбөйт, ал тамак жебейт, ал базарга барбайт, анын бала чакасы жок деп түшүнөт көпчүлүгү. Пайгамбарлар биз сыяктуу эле жөнөкөй адамдар, бирок Аллах субхана ва таала аларды камыл кылып жараткан. Толук инсандар, алардын ички дүйнөсүндө бизде эмне болсо бүт баары бар. Ошон үчүн пайгамбар ошол сыфаттардын баары болуп туруп, алар эмне болгон? Бизге үлгү болгон. Эгерде фериште келгенде андай үлгү боло албайт эле. Ошондуктан пайгамбарлар да корккон, аулиялар да корккон. Коркуу деген сезим болот. Бул инсандын табияты. Муну табиий коркуу дейт. Экинчи коркуудун бир түрү бар, акылый коркуу. Акыл менен коркот. Акыл менен корккондо адам баласы ошол жүрөгүдөн бирдекеден сескенип коркту, бирок жүрөк менен эмне кылат? Ошол нерсени акыры жакшы болушуна ишенип коркот. Мына ушуну хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-иман байнал хауфи вар ража деген. Иман коркуу менен үмүттүн ортосунда. Кылган күнөөлөрүбүздөн корко беребиз, бирок үмүттү да үзбөйбүз. Аллах сен боорукерсиң, кечиримдүүсүң деп үмүттү да үзбөйбүз. Мына ушул үмүттү үзбөө бул коркуу, акылый коркуу. Демек, коркуудун дагы чеги бар, коркуш да керек, ыйлаш да керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баласы Ибрахим алейхиссалам каза болгондо айткан: "Иннал айна тадма вал қалбы яхзан ва ла накулу илля ма ярдана раббуна." Албетте көздөн жаш агат, адамдын жүрөгү кайгырат. Биз Аллах Таалага шикаят кылбайбыз, Аллахтын тагдырыга ыраазыбыз. Биз Ибрахимди жөнөткөн жоготкон үчүн өтө чоң кайгыда капабыз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн баласына кайгырысын билгизген. Ошон үчүн кайгыруу билгизүү бул пайгамбарларда да болот, инсандын табияты. Ким ушул нерселерди жоготуп берем, мен фериште болом деп амал кылам десе, ал ислам дининен кабар жок адам, ал өзүнүн гана бузат. Бул сыпаттар өлгөнгө чейин бизден чогулуп кетет.
Кеде коркосун, кеде сүйнөсүн, бул чогуу кетет, бул жоголуп кете турган нерсе эмес. Ошону контроль кылуу мына ушул шариаттын иши. Аллах субхана ва таала шариатты ошон үчүн бизге жиберилген. Ошонун чегиден чыкпай контролдо. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы бар. Аллахумма ксим лана мин хашиятика ма тахулу бихи байнана ва байна маъсиятик. Я Аллах, бизге ушундай коркуу бергин. Ал коркуу менен сени менен күнөөнүн ортосунан сактансам болду дейт. Сени күнөөдөн сактаган коркуу болсо, ушул жетет. Андан көп коркуу болсо, адам калтырап, титиреп, эчтеке кыла албай калат. Шарият ага буйрбайт. Ошондуктан коркуу деген сезим пайгамбарларда да болгон, инсандын баарында болот, ал жоголбойт, контролду кылыш керек гана. Сүйүү деген сезим болот, жакшы көрүү деген сезим болот, курсан болуу деген сезим болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям курсан болгондо, мынау жүзүнөн, мубарак жүзүнөн билинет эле. Фаламма суррия курсан болгондо жүзүнөн канна китату камар. Айдын тогузбая толуп турган айдай болуп, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын мынау жүздөрү жанат эле. Сүйүнгөнүн белгиси. Капа болгону билет эле. Ошондуктан сүйүнүү, капа болуу, курсак ачып калуу, бала чака, никеге муктаж болуу бүт бардыгы инсандын табияты бул. Пайгамбарлардын бардыгы инсан, пайгамбарларды жебейт, ичпейт, фериште деп түшүнбөш керек. Бул жерде дагы Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала айтат: "Фа асбаха фил мадинати хаифа ятараккаб." Муса алейхиссалам баягы иштен кийин аябай өкүнүп, түнү менен корккон абалында, кыжалат болгон абалында таң аттырды. Ятараккаб дегени мынтип оң жакты, сол жакты караганда айтылат. Эми ким келип баса калат экен, ким келип мени алып кетет экен деген коркуу негизинде Муса алейхиссалам не кылды? Таң аттырды. Фа изаллази стансараху бил амс ястасриху. Ошентип таң аттырып эшикке чыгып баратса, кечеги жардам сураган Бани Исраил кайра Муса алейхиссалам чакырат. Истасраха деген сурах, бакыруу деген сөз. Ястасриху. Чыгып алып кайра чакырды. Муса, кел деди. Кече бирөө менен урушканды көрүп, ажыратып отуруп, Муса алейхиссалам тигиге жардам бергенде биринчиси өлүп калган болчу. Экинчи адам келип зулум кылып аткан болот, ошол адамды көрүп калат. Ошону Кур'ан-ы Керимде Аллах таала айтып атат. Fa izallazi istansarahu bil ams. Кече жардам сураган адам ястасриху. Кайра чакырды. Qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin. Musa алейхиссалам айтты, сен өтө бир ахмак экенсиң деди. Өтө сен башың жок адам экенсиң, келесоо экенсиң деген сөз. Гава ягви деген сөз туура жол таппай калган адамды айтат. Ма далла сахибукум ва ма гава. Куранда ма далла сахибукум ва ма гава деген ушул сөз. Демек, не деди? Сен туура эмес адам экенсиң. Сен ишиң ушул экен, күнүнө эле адамдар менен уруша берет экенсиң. Кече муну менен уруштуң, бүгүн муну менен уруштуң. Сен ахмак экенсиң, сен туура эмес багыттагы адам экенсиң деп Муса алейхиссалам ал адамды не кылды? Урушту. Qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin. Musa алейхиссалам айтты, албетте сен ачык адашкан, туура эмес багыттагы адам экенсиң. Falamma an arada ay yabtisha billazi huwa aduwwun lahum. Эми чакыргандан кийин Муса алейхиссалам жардамга барган. Себеби мазлумга жардам бериштик важип. Мазлум адам болсо, ал кафир болсо дагы ошонун бар жардам беришлик шариаттын бардыгында, ислам дининде дагы, буга чейин шариаттардын баарында ушундай болгон. Ошон үчүн Муса алейхиссалам ошол тиги адам Бани Исраил адам мазлум болуп аткан үчүн жардам бергени барган эди. Бул күнү дагы мейли ушуга жардам берейин, мазлум экен деп не кылды, ошо байкушка жардам берейин деп Муса алейхиссалам барды. Falamma arada yabtisha billazi huwa aduwwun lahum. Өкөнүн душманы болгон Кыптыйны барып кармайын дегенде, qala lahu Musa, qala ya Musa aturidan taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Musa, кече бир адамды өлтүргөндөй, мени бүгүн өлтүргүң келип атабы? Сен болгону бузукусуң деп Муса алейхиссалам тилдеди. Бул мындай болот. Уламалар айтат, эки адам урушканда, аны сен бар ажыратасың. Ажыратып, бунун түртөсүн бияка бар, урушпагыла дейсиң. Ошентип барып, өзүнүн коомундагы адамды түрткөндө не кылды? Баягы адам жаман көргөндүгүнөн, ачуусу келгенден айтты, сен кече адам өлтүргөндөй, мени дагы өлтүргүң келип атабы деп Муса алейхиссаламды жамандады. Муса алейхиссалам жардамга бергени барды, эч ким билбеген сырды баягы адам ашкере кылып койду. Себеби кечеги болгон окуяны Муса алейхиссалам Кыпти баягы адам үчөө болчу. Башка эч ким жок эле. Ошон үчүн булар издеп аткан, өлтүргөн катил ким? Буну табыш керек деп издеп аткан учурда не кылды? Ошого жардам кылды дагы. Айтты, кече өлтүргөндөй, сен бизди өлтүргүң келип атабы деп Муса алейхиссаламга кайрылды. Ошентип не кылды? Бардык сырды ашкере кылып айтып койду. Жардам берем деп отуруп, Муса алейхиссаламга бул
ne kıldı? Ziyan keltirdi. Mana uşul Allah Taala aytdı. Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Gördüңөрбү? Ey Musa, keçe bir adamды öldürgöndöй эле бүгүn meni öldürgүң келип атабы? Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Sen elderdi oндогон келген жоксуң. Элдерди бузганы келдиң. Sen mutakabbirsin, sen zokürsün деген жаман сөздөр менен тилдеди. Эми sen bizi жараштырышың керек эди, элдештиришиң керек эле. Андай кылбастан sen кайра бизге кол көтөрдүң деп Муса алейхисаламды айыптады. İlla en tekuna jabbaran fil ard ve ma turid en tekuna minel muslihin. Sen jerin betinde ellerge jardam bergin gelgen jok dep Musa aleyhissalamды ne kıldı? Jamanat tutuldu. Anan oşontip oşol jerdegi turgandардын baары, eldin baardığı keşegi öldürgön ölüktün esi, öldürgön adam Musa aleyhissalam ekeni bilip kalışat. Bilip karıp uşul avan neme havar bayağı Firavun'a jetet. Firavun ugar zamat oşol jerdegi vazirlerin toптоп бардыгını maşvara kılat. Maşvara kılıp bardığı bir kesimge kelet. Musa'nı tiri taap kegele, ölüp de alıp kegele. Kıskası tiri olsa da alıp kegele, ölüp olsa da alıp kegele. Öldürsöňür öldürgüle dep öküm beret. Anan oşol jerde bayağı Musa aleyhissalamga iman keltirgen bir adam bolgan. Al adam iman jaşyp жүргөн adam bolot. Oşol adam kabарды ugup çurkagan boydan Musa aleyhissalama kelet. Kelip aytat: "Ey Musa, ahval ötüp jatat. Jakşı emes. Sen tezde kaçıp çıkıp ket Misirden. Sen çıkıp ketpeseň, ular seni öldüret. Jok kılat" deydi. Musa aleyhissalam anan oşol wagtda kayradan anan Misirden kayaka çıkkany bilbey Madyan tarafka karap jol alat. Demek Allah subhanahu wa taala paygambarlar uşunday ahvallardan ötközüp, elekten ötközüp anan paygambar kılat. Adam uşunday kıyınçılıktары görmeyince pışpayt. Uşuntu bışırıp aparıp ahırı anan Musa aleyhissalamda Allah Taala ne kıldı? Ulul azim paygambar kıldı. En ulul azim, en kıyın paygambarlardan birisi. Kur'an-ı Kerim'de en köp atı zikir kılgan Musa aleyhissalam. Oşon üçün Hristiyanlar aytat, bir Hristiyan aytat, Evreyler aytat, Kur'an'da okup görüp men çыныk Allah'ın kitabı ekeni işendim deydi. Emnege dese Kur'an-ı Kerim'de musulmanlardın paygambarlara karaganda Bani İsrail'in paygambarlar köbürek zikir kılınıptır. Paygambarımız 4 jolu kelген Kur'an'da. Atı 4 jolu Muhammed dep kelet Kur'an-ı Kerim'de. Musa aleyhissalam 30'ga jakın жерде келген. Egerde Muhammed'in özünün kitabı olganda özünün atını жазып толтырып алат эле. Андай kılbaptır. Demek bul Allah'ın kitabı eken dep uşunu tan algan Evreyler bolgan, Hristiyanlar bolgan. Kıskası Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa taala ayttat: "Ve jaa raculun min aqsal medinati yas'a." Oşo çeçim çıkkandan keyin şahardın çetinden bir adam çurkap geldi. Şahardın çetinden degeni Firavundun nemesi kan sarayı Nil daryasıga jakın şahardın çetinde bolgan. Negizele padişahlar, baylar üylörü şahardın ortasına kurbaydı. Çekresine okudat. İlgeriden kalgan nerse bu. Azır dele oşondoy şahardın ortasında olur, çetinde olur. Musa aleyhissalam ne kıldı? Alar maşvara kıldı Firavundun han sarayında. Al şahardın çetinde oturuşup bardığı. Maşvara kılgandan keyin bayağı adam oşol жерден çıkıp geldi. Mana uşunu Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de süretip atat. "Ve jaa raculun min aqsal medinati yas'a." Madinanın sırtından bir adam çırkap geldi. "Qala ya Musa." Gelip aytdı: "Ey Musa, innal mela'a ya'tamiruna bik." Ya'tamara ya'tamiru degen söz maşvara kılı degen söz. Amırdan çıkan maşvara degen söz. Emi bular mela'a degen söz başçılardı, vazirlerdi, çoңдорду aytılат. Düşünüңөрбү? Bunun jamı jok, şunday sıyga. Mela'a yamlau degen söz negizi tolgond aytılат. Bul dagı sayasatка, baylыкка tolgond adamlar aytılат. Bular mela'a degen söz. İnnel mela'a ya'tamiruna bik. Albatta bizim başçılar, bizim vazirler, han saraydagılardın bardığı kengeşti, maşvara kılıştı. Yaqtuluk. Nege maşvarası? Seni öldürürüz dedi. Fahruc inni leke minen nasihin. Sen tezde çıkıp ket, men sana nasihat kılıçımın dedi. Men sana jakşılık kalap atam, jakşılık tilep atam. Sen tezde bul şahardan çıkıp ket, Misir'i taşlap ketkin dedi. Faharaca minha khaifa yataraqqab. Subhanallah. Emi kayrele Musa aleyhissalam oşol жерден korkkon avalında iki jaktı kalap, iki jaktı elengdep oturup anan çıkıp ketti. Khaifa yataraqqab degenden ulamalar aytat, adam balası özünü da ihtiyat kılış gerek. Allah saktayt dep ele mындай түз бар беле душманга өзүң салып бербешиң керек. Жашыңды
Коркууда сезим болуп атат. Ошол эле учурда ятараккап, эки жакты карап, жашырынып, мени эч ким көргөн жокпу, артымдан аңдыган адам жокпу деп, бүт баарына карап, анан алдыга кадам койду. Демек, адам баласы себеп ыктыяр кылыш керек. Себеп ыктыяр кылып, анан Аллах сакта деш керек, Аллах ошондо сактайт. Аллах сактайт деп эле өзүң барып кой берсең, ташта берсең, ал туура эмес тарыйка. Дүнүйө дарул асбаб. Себепти ыктыяр кыласың, анан барып туруп айтасың, мен ушундай болдум, Алла Таала өзү сактагын деп. Ошон үчүн Муса алейхиссалам бул жерде баягыдай куткарылуу жолдорунун бүт баары себептерди ыктыяр кылып, хаража минха хаифа, корккон абалында ятараккап, оң жагын, сол жагын карап, күтүлөп, анан акырын жолго түштү. Чыкканда эмне деди? Кала рабби наджини минал кауми залимин. Раббим, мени залым коомдон куткаргын деди. Өзү ыктыяр кылды, асбапты, кийин Аллага таваккул кылып, Аллахка дуа кылып Алладан тиленди. Тартип ушундай. Бирдеги иш болгондо себебин ыктыяр кыласың, артындан калган ишти Аллага тапшыруу керек. Түшүнүңөрбү? Чыгып алып эле, элдин арасына чыгып алып эле, "Я Алла, мени сакта" деген жок Муса алейхиссалам. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримде карасаңар аят айтып атат: "Хаража минха хаифа ятараккаб, кала рабби наджини." Өзү сактанды, сактангандан кийин эми дуа кылды. Раббим, сактагын мени залым коомдон деп. Раббим, мени залым коомдон сактагын деп Муса алейхиссалам не кылды? Дуа кылды. Демек, бир ишти кылардын астында себептерин ыктыяр кылабыз, артынан дуа кылабыз. Я Алла, ушул ишти аягына чыгаргын, жемиштүү кылгын, өзүң сактагын, тилегимди бергин, максатымды берген деп Алладан сурайбыз. Муса алейхиссалам дагы бул жерде чыгып баратканда дуа кылды. Рабби наджини минал кауми залимин. Раббим, мени ушул залым коомдордон куткаргын деп дуа кылды. Анан баратканда 3 жол болот эле балдар. 3-4 жол барып эле, бирок ал жолдорду баскан жок Муса алейхиссалам. Себеби булар дароо ошол заматта эле аскерлерин жөнөтүп, жолдордун бардыгына не коюп койгон, адамдар коюп койгон. Муса алейхиссалам өссө эле баары кармап алат. Себеби Фираундун үйүндө чогойгон, баары тааныйт. Ошон үчүн Муса алейхиссалам ал жерде элдер баспаган жашырын жолдорго салып, анан жолго түшөт. Анан каяка барыш керек? Эчтеке билбестен Аллах дуа кылат. Рабби наджини минал кауми залимин деп, анан валамма таважжаха тилqa Мадияна. Муса алейхиссаламга Алла Таалам Мадиян тарафты бар деп жөнөтөт. Мадиян бул балдар Мисирден 10 күндүк жол алыс жол. Мадиян Мисирден 10 күндүк жол алыс. Бул Мадиян ибн Ибрахим, Ибрахим алейхиссаламдын баласынын атына коюлуп калган шаар. Ошол жерде жашаган Муса Ибрахим алейхиссалам баласы Мадиян, ошонун атында Мадиян деп аталып калган. Мадиян ибн Ибрахимдин аты Мадиян. Бул жактын тандаганы жолу себеби Муса алейхиссаламдын ата бабалары дагы акыры барып Ибрахим алейхиссаламга барат. Ошон үчүн менин туугандарым бар, ошолорго барып мен панах тилеп, ошолорго барып өзүм сактасам болот деген максатта Муса алейхиссалам Мадиян тарафка жол алат. Мына ушуну Кур'ан-ы Каримде Алла Таала баяндап атат. "Валамма таважжаха тилqa Мадияна." Муса алейхиссалам Мадиян тарафка жөнөгөндө, "Кала аса рабби ан яхдияни сава ас-сабил." Мүмкүн Раббим мага туура жолду көрсөтөр деген дуа менен чыкты. Себеби жол балдар ачык жолдору бар. Аны менен барса жетет Мадиянга. Бирок ал жерде кармап алышы коркунуч көбүрөөк. Башка жолдор менен барса адашып калышы мүмкүн. Башка нерсеге жырткычка жолугуп калышы мүмкүн. Туура эмес багытта кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жолго чыкканда дагы бир дуа кылды. Эмне деп дуа кылды? Аса рабби ан яхдияни сава ас-сабил. Көрдүңөрбү? Раббим, мүмкүн менин Раббим мага туура жолду багытты көрсөтөр деген үмүт менен Муса алейхиссалам Мадиян тарафка жөнөдү. Эчтеке жок, азык жок, жегенге тамагы жок, суусу жок, кийими бар бериле. Бут кийим деле жок. Корккон абалда качкан ушундай болот. Ошондой абалда Муса алейхиссалам эмне болду? Үйүнөн качып, Фираундун zulmүнөн качып, Мадиян тарафка жөнөдү. Анан Мадиянга барды, бир жума 10 күн жүрүп Мадиянга жетет. Мына ушул жерде Алла Таала баяндап атат. "Валамма варада ма'a Мадияна." Кур'ан-ы Каримдин адаты, Кур'ан-ы Карим бүт бардыгын майдалап баяндабайт. Зарыл нерсени айтат, калганы хазыр кылат. 10 күн кыйналып жүрүп Муса алейхиссалам жетти. Муфассириндер айтат, тамак эчтеке жок, жолдогу баягы жалбырактар бар го, жалбырактарды алып ошолорду жеп, эптеп өлүп калбайын деп Мадиянга жетти.
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ Madyan'daki suğa kelgende وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ Oşol jerde bir cemaattı kördü ellerdi mallarını sugarıp atkanına. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا اِمْرَأَتَيْنِ تَزُودَانِ Andan başka iki ayaldı gördü. Allah mallarını karmağıp durat sugarıbastan. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا Allah'dan soradı. Sizler nege sugarıbaysınlar dedi. قَالَتَا لَا نَسْقِ حَتَّى يُسْتِرَ الرِّعَا Bu adamlar, koyucular malını alıp ketken şeyi biz sugarıbayız. وَأَبُونَ شَيْخٌ كَبِيرٌ dedi. Anan oşontu Musa aleyhisselam kıynalıp, çarçap Madyan'a varad. Madyan'a varganda Madyan'da balдар bir kuduk bolat. Oşol kuduktan eldir su içet, mallarını sugaradığan jeri bolat. Oşol jerde el көп eкен, su içip olayın, dem alayın dep Musa aleyhisselam oşol jerge varad. Al kuduk balдар aябай çoğ, anı adamlar kelip kudukun üstüne çoğ taş bolat. Taştı bir 10 adam jıldırıp, ana suudu bir başka bir havuz bolat. Oşol havuzga kuyat. Oşol jerde kölçökкө kuyup, anan elder bardığı malдарын сугаргандан кийин, anan ança-munça su kalsa, bayagı iki ayal, iki kız kelip, anan malдарын сугарып, anan ketet eken. Ошондой экен. Anan barıp tamaşa kılıp otursa, bayagı adamlar taşты jıldırıp, suudu alıp yaka kuyat. Kuyup, anan eldin bardığı sularını sugarat. Malдарын sugarat, atını, tösünü, eşegini, başkasını. Anan elder ketet. Karası iki ayal turat, çıkpa çekeli. Anan surayt, ne oldu saler geleydi? Nege seler malыңар сугарбайсыңар эл менен чогуу десе, биз элге аралашпайбыз дейт. Биз элге аралашпайбыз. Элдер кеткенден кийин ошолордон калган сууду биздин малдарыбыз ичет. Дегенде Муса алейхиссалам ошол 10 адам көтөргөн ташты көтөрүп, жылдырып, сууду сугарып берет, куюп берет. Куюп, малдарын сугарып, анан кийин өзү көлөкөгө чыгып алып отурат. Kölökö çıkıp oturup dua kılat. Ya Rabbim, Rabbi lima anzalta ilayya min fakhirin fakir. Ya Allah, mağa bergen nimetinga men ötö muhtajmın. 10 günden beri safardamın, kursagım açıkka, butum jara boldu, barganга jayım jok, eçtekem jok. Senin жақсылығыңның бүт барына мен muhtajmın dep Musa aleyhisselam dua kılat. Mına uşunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayttat. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ Varada degen söz, varadal ma degen suga kelgende aytıladi. Arap tili uşunçalık bay, suga kelgende varada deyt, sudan qaytkanda sadara deyt. Su içip qaytkanda sadara deyt. Suga barganda ne deyt eken? Varada deyt. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ Musa aleyhisselam Madyan'da suga kelgende وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ Adamların bir cemaatini gördü, Allah ne kılıp atat? Özlerinin malını sugarıp atat. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَزُودَانِ Alardan başka iki ayaldı gördü. Tazudan degeni bayağı maldı karmap durganda aytılar. Tartır. Alar münti barıp kelip gidip da. Oşo koşul ketpesin eldi malına dep karmap durganı tazudan deydi. O minihu zavut hadiste gelir. Zavut degen oşo aytılar. Emi ökövüm ne kıldı? Mallarını karmap duruştu. Başkalarının malı aralashıp ketpesin. Alar içkenden keyin bizim mallar içtin dep ne kıldı? Karmap durdu. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَزُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا Hatb degen söz, sizlerin avalыңар kандай, nege mınдай turasыңар, maksatыңар emne degen tarjima bola beret. Bunu hatb degen söz Arap dilinde köptөгөн sözdөрдүн içinde kamtıyt. مَا خَطْبُكُمَا dedi. Sizlerge ne oldu, nege el menen çoğu malыңарды sugarbaysыңар degen suroo berdi. قَالَتَ لَا نَسْقِ حَتَّى يُسْتِرَ الرِّعَاهِ Bu yustira sadaradan, gördüңөр mü? Sadara kaytkanda aytadi. Ri'a degen koyucu. Koyucular malını sugarıp ketkenden keyin biz anan sugarabız degen söz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı har bir nersege özünün sözünü koldanat. Arap dilindeki tandagan emes, bay dil, oşorla uçurda har bir jerge özünün sözünü koldanat. Suga kelgende kelip kaytkanda başka manı koldanat. Yastur degen söz balдар Kur'an-ı Kerimde köp kelet. Kur'an-ı Kerimde iza zulzilat suratında var ko. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس nihayet أشتاتا Oşol günü adamlar kabırdan kaytıp çıkat degen söz var. Amin sadara. Gördüңөр mü? Yasturun nas ashtata. Adamlar kayrele kirgen jerinden ne olur? Cemaat bolup kaytıp çıkat dep atат.
Ошол сөз ясуру деген сөз. Kur'an'da Allah ayet atat. Ve vecede qalata la nasqi hatta yusdira ri'a'u. Bizden koyçular özlerini suyunu sugarıp ketkenге çeyin biz emne kılbayız, suuz albayız. Ve abuna şeyhun kebir. Üzüründe aytты, bizin atabız aksakal kişi dedi. Ve abuna şeyhun kebir. Üzüründe aytты, bizin atabız aksakal kişi dedi. Anan Musa aleyhisselam bayağınday kılıp, alarga boğru orup, ayallarga su berip jönötөt. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytты, fasaka lehuma. Ne kıldı? Alarda sugar berdi, alarga su berdi. Sümme tawalla ila zil. Sudu berip, keyin çarçap kalgan kölököge bar oturdu. Sümme tawalla ila zil. Fakala Rabbi. Üçüncü dua senin. Fakala Rabbi inni lima anzalta ileyye min hayrin fakir. Ey Rabbim, sen bergen nimetin barına men muhtajım dedi. Yoldan geldim, turganga jayım jok, jatkanga jayım jok, kursagım açtı, suga barayım, su içip alam, kayaka baram, men bilbeyim, men köçöde kaldım dep, kıynalgandan Musa aleyhisselam, Rabbi lima anzalta ileyye min hayrin fakir. Büt bar jaşlığına men muhtajımın dep, Musa aleyhisselam ilap dua kılıcı verdi. Allah subhanahu wa ta'ala o sol zamanları duasını kabul kıldı. Duasını kabul kılıp, ne dedi? Feca'atuhu ihdahuma temşi ala istihya'in. Kur'an'da aytıyor, ökönün birisi keldi deydi, uyalgan avalına. Uyalgan avalına keldi. Qalat inna abi yad'uka li yejziyeke ajra ma saqayta lana. Bizin atabız seni çakırıp atat. Oşo sugargan hizmetinin akısını bereyin dep atat. Dep ne kıldı? Kabarını aytdı. Felemma ja'ahu ve qassa aleyhil qasas. Kelgenden keyin bolğun okyanın bardığını atalarına Şuayb aleyhisselam aytı verdi. Qala la takhaf aytdı zat bolba korkma najauta minel kavmiz zalimin sen zalim kavimlerden kurtarıldın dedi. Demek iki adam ayal turgan bu iki ayal Şuayb aleyhisselamın kızları boladı. Şuayb aleyhisselamın kızları barıp elge aralashpay qarap turgan boladı. Mına uşul ayattan mufassirinler, fuqahalar aybay köp masele çıkarışat. Birinci masele ayallarga zarılçılıkta sırtqa çıksa boladı deydi. Zarılçılıkta sırtqa çıksa boladı. Bular üzüründe aytты. Nege jürösüңөр mынтип dese wa abuna şeyhun kabir. Başka bizde erkek adam jok uyda. Oşogo majbur bolup maldары sugargan ap çıktı dep atat. Oşonduktan zarılçılıkta ayallar sırtqa çıksa boladı. Zarılçılık bolboso ayallardan uyda oturgany jakşı. Wa qarna fi buyutikunna. Kur'anda Allah Teala uyda otursun deydi. Eng jakşı hijab ayallar üçün uyü. Uyündögü hijabtan ötken hijab jok ayallarga. Zarılçılıkta bir sırtqa çıksa boladı deydi. Ekinçisi ulamalar aytat, zarılçılıkta namahram ayallar menen süйлөшсө boladı deydi. Musa aleyhisselam menen bul iki kız süйлөшүp atat, zarılçılıktın sebebine süйлөшүp atat. Zarılçılık bolup kaldı, doktorga bardın, pasportga bardın, birdekiге bardın, bir jerde aldı geldi, soda kılıp atasın. Oşonda учурларда zarıl болгон сөздөрдү namahram ayallar menen süйлөшсө jayız. Бирок дос болуп алган najayız. Болбогон сөздөр менен сүйлөшө берип, дос кылып алган бул najayız ага шарият уруксат берилбейт. Andan keyin ulamalar aytat, üçüncüsü zarılçılıkta ayal kişidegi nerdagın sırtkı işlerdi kılsa boladı deydi. Negizi Allah subhanahu wa ta'ala erkek ayal kılıp, erkekti күчтүү kılıp, erkekti sırttagı işleri koygan. Erkek adam ayalı karaganda күчтүү boladı. Oşon üçün sırttagı işlerdi kılıp, akça taap gelip üydü bagat. Üydün içindeki işlerdi ayal kıladı. Allah subhanahu wa ta'ala uşuntip intizam tüzüp koygan tartipte. Biroq egerde erkek adam jok bolso, zarılçılık bolso, anda kebir учурларда ayallar dagы sırtqa çıkıp iştese boladı. Özünün baya hududunda, çeginde şariatты buzbastan, hijab menen namahramlarga aralashbastan iş kılsa, jumуш kılsa boladı. Zarılçılık bolso, eger zarılçılık bolboso ayallardan uyda oturgandan jakşысы jok. Eng jakşысы oşol. Uşul ayattan ulamalar, mufassirinler bul maseleni dagы çıkarışat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kızı Fatime-i Nevis Peygamber'e bir gün geledi. Ya Resulallah, men su taşıyıp verip, mojellerim joğup bulup ketdi deydi. İlgeri dağı bakan menen su taşıgan. Bakan menen su taşıyıp verip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kızı, mübarek kızı, joğup ketdi. Sizge bayağı tutkundar kelet, olcular kelet, oşolardan hizmatqa beriңiz dep kelet. Kelgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci uğup kalışat. Uğup kalıp kegiçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berip sagan boladı. Bayağı jok, olca jok,
пулдарды берип салган болот. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отургузуп алып, кызыга айтат: "Сага эң жакшы нерсе айтайынбы, кызматчыдан да жакшы нерсени айтайынбы" деп, анан баягы субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар дегенди үргөтөт. Мына ушуну тасбих Фатиме деп айтылат. Фатиме энебиз үргөткөн үчүн буну тасбих Фатиме дейт. Мына ушул тасбих субханалла 33 жолу, алхамдулилла 33 жолу, Аллаху акбар 34 жолу ушул сага дүйнө ахирет үчүн жакшы дейт. Ошол кулдан сага жакшыраак дейт. Демек, зарылчылык учурда пайгамбар алейхиссаламдын кызы дагы сыртка чыгып не кылды? İştedi. Ошон үчүн зарылчылык учурунда кээде аялдарга сыртка чыгып иштесе болот. Мүмкүн болушунча иштебегенге аракет кылганы жакшы. Ошон үчүн айтты: "Ва абуна шейхун кабир", биздин атабыз аксакал киши, бизде башка эркек адам жок, кызматчы жок. Ошон үчүн малдарды суугарганы биз келебиз. Биз ар дайым келгенде ушундай болот. Элдер суугарат, элдер суу ичип кеткенден кийин анан биз өзүбүздү суугарабыз, малдарды суугарабыз деди. Фасакалахума, кийин сууларды алып берди. Сумма тавалла ила зил, кийин кайра барып, көлөкөдө бир аз дем алды. Курсагы ач, эчтеке дей албайт. Бирок Муса алейхиссалам Алла Тааланын пайгамбарларга ушундай күч берген балдар. 10 күндүк жолдон басып келип, чаңкаган, чарчаган адам 10 адам көтөргөн ташты өзү көтөрүп койгон. Баярдан бассан туруп. Бул деген Аллах субхана ва таала пайгамбарлардын бүт баарына ушундай күч берген. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга 30 адамдын күчүн берген. Жөнөкөй инсандар эмес. Бирок ошолчо күчү болсо дагы булар не кылган? Сабыр кылган. Сабыр кылган. Күчүм көп деп эле бирөөдү уруп, жарып андай кылган эмес. Сабырдык менен, кичикпейдик менен жеңген. Анан Муса алейхиссаламга баягы адамдар суугарат. Суугаргандан кийин үйгө барганда Шуайб алейхиссалам сурайт: "Силер бүгүн эрте кеп калдыңар" дейт. Күнүгө элдин баары таркагандан кийин суугарып келетиңер, бүгүн эрте кеп калдыңар. Bunun sebebi ne degende aytat bir çocuğun adam geldi, oşol kelip bizge jardam berdi. Degende oşol учурда Şuayb aleyhissalam tezde bir kızın jönötöt. Kebir rivayette çoğun kızını, kebir rivayette kişine kızını tez adamды çakırıp ayagına deydi. Jakşılık kılan adamdın biz akısını tezde bereriz deydi. Şarif insanlar, jakşı adamlar biröyle jakşılık kılsa anın akısını tezde veriledi. Oşon üчүн hadiste gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birөө iştese oşonun teri katıganга çeyin akısını bergile deydi. Peygamberler, ulul azım peygamberler, jakşı insanlar birөө iş kıldırgandan keyin anın akısını keçiktirip bergenге hareket kılат. Oşondu uğup kızlarga jakşılık kılıp dep an tezde çakırgıla. Anın akısını men tezde bereyin deydi. Demek jakşı insanlardın belgisi alar birөөdü işleti, akçaсын berбей, кууп жибербейт. Zulüm kılbayt, keçiktirbeyt. Alar mümkün boluşunca erterek akısını bergenge hareket kılar. Şuayb aleyhissalamdagın aytты, bul jakşı adam eken, bunun akısını tezde törö bereylik dep bir kızını ne kıldı? Jönöttü. Kur'an-ı Kerim'de mana uşunu bayandap atat. Fajaathu ihdahuma temshi ala istihya'in. Ekönün birösü basıp geldi deyt. Ala istihya, haya menen geldi. Uyalı menen geldi. Bul doğru balдар. Bul doğrularda hicab farzı mesele. Farzı mesele. İslam'ın başlayan hicab farzı mesele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga köçkөндөн kийин hicab түшкөн ayatlары. Hicab ayatlары Surat-ı Nur'da okuduk. Bular bardığı kaçan түшкөн? Madina Munawwaraga өткөндөн kийин. Aga çeyin ayalдар hicab түшкөн mesele. Biroq oşon zamanda dagı imandуу ayalдар, jakşı ayalдар özlөрүnü hicabтай sezip, betlerini jabıp, uyalуу менен жүрүшкөн. Bul uyalуу erkekte de bolot, ayalda da bolot. Erkekке karaganda ayalları köbürök bolot. Ayalların tabiatında köbürök bolot. Bul uyalуу jakşı sıfat. Bul İslam dini gelbese dele jakşı insanların adatı ilgeri uyalçak bolgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yolda baratı bir adamı görüp bir sahabeyine. Ekinci bir ülkesini uruşup atkan bolat. Sen uyalba, uyalıp ne kılasın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'hu deydi. Tibaga. İnnel haya şu'batu minel iman. İmanın en çok butağı bul haya degen. Oşun için aytilat iza fatakel haya faf'al ma şi't. Uyatın çok bolsa kalagan işti kıl. Kalaganın kıl deydi. Demek Peygamber aleyhissalam iman menen hayani bir de otat. Hadiste gelet imanın 70'ten köp butağı var. Anın en afzali la ilahe illallah ve adnaha imadatul aza minel tariq vel haya'u şu'batu minel iman. En tömönkün darajası ne degen? Joldogu ziyan bergen esen alıp koyuu deyit dagın. Özgöçe kılıp bayandagan şu'ba şak neken? İmandın en çoğun iman, haya
имандын эң чоң бутагы деген. Ошо бүт бар жакшылыкка алып келген нерсе хая болот. Бирок хаянын да чеги бар. Өтө эле хая кылып, адам өзүнүн укугун талап кыла албаса, миллетин аткара албаса, андай хаяга шарият уруксат берилмейт. Бехая да болбош керек. Өтө эле уяттуу болуп, өзүңдүн миллетиңди аткара албасаң, укугуңду талап кыла албасаң, ал дагы уруксат берилбейт. Ошондуктан хаяда болуш керек, өзүңдүн милдеттериңди аткара турган болуш керек, өзүңдүн ким экениңди, өзүңдүн милдетиңди, аялың милдетини, башканы аткара турган деңгээлде хая болуш керек. Анан баардыгы мага барабар бирдей де бехая болбоганда туура эмес, ар дайым эле уялып жүргөн дагы туура эмес. Хая болсун, ордунда болсун, чегинде болсун. Мен азыр айттым, хая дагы бир сыфат, инсан табияты, чегинде болуш керек. Чегинден ашып кетсе, бул дагы зыян. Өтө уялчак болуп кетсек, бул дагы зыян. Өтө эле уятың жок болсо, бул дагы зыян. Ортодо болуш керек. Демек, ислам келиштен алдын деле аялдарда хая болгон. Мына ушуну Алла Таала айтат: "Фажаату ихдахума тамши ала истихяин." Уялган абалында келди. Qalat inna abi yad'uka. Seni bizni atabız çakırıp atat. Liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Bizge sugargan suuңунун акысını берейин деп. Mufassirinler aytat, баягы кыз келгенде Муса алейхиссалам угуп туруп, биринчи кабыл кылбайт дейт. Мен кылган жакшылыгымдын эбасын албаймын деп. Анан акыры бая дуа кылган, Рабби лима анзалта илейя мин хайрин факир дуа кылды. Алла Таалам ошо дуамды кабыл кылды окшойт деп, анан макул болот. Макул болгондо шарт коёт. Сен аркамда турасың дейт. Аркада басасың, мен астыда басамын дейт. Аркада баратып, мага ишара кыласың, оңго бурул, солго бурул деп. Ушунду барабыз. Сен алдыңда өтүп алып, аркаңдан мени басып бардайм дейт. Пайгамбар алейхиссалам ушундай кылат. Анан ошентип, ошол экөө келишим негизинде анан кыз аркада басат, Муса алейхиссалам астында басат, анан акырын баягы Шуайб алейхиссаламдын үйүнө келет. Ошону айтып атат: "Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas." Анан келип туруп Муса алейхиссалам таанышат Шуайб алейхиссалам менен болгон окуяны айтат. Мен ушундай Фираундун үйүндөгү адаммын, бакма баласы элем, ошол жерде чоңойдум, кийин аларды динге чакырдым, алар мага каршы болду, алардын коомунан бирөөдү өлтүрүп салдым, өлүп калды менин колумдан. Ошол негизинен качып келдим. Менин барган жерим, тура турган жерим, жашай турган жерим, жегенге тамагым, эчтекем жок деп бүт бардыгын айтканда буга жооп берет. Ким? Шуайб алейхиссалам: "Qala la takhaf." Кыжалат болбо. Үйдө табылат, жегенге акча да табылат, башкасы да болот. Кыжалат болбо. Najauta minal qawmiz zalimin. Залим коомдардан Алла сени куткарды дейт. Алла сени куткарды дейт. Себеби Мисирдеги Фираундун өкмөтү бул Мадиянга келбейт эле. Мадиян бул Мисирге карабайт эле. Ошон үчүн алардын өкмөтү бул жакка келе албайт. Алар бул жакта бийлиги жок. Сен кыжалат болбо. Сени Аллах Таалам өзү куткарды дейт. Ушинтип Аллах субхана ва таала Муса алейхиссаламды баягы чоңойгондогу дагы бир имтиханы болот. Муса алейхиссаламдын жаралышы өзү имтихан арасында өттү. Төрөлүшүнөн башталды сыноо. Туурабы? Чоңойду, андан кийин мына иштер болду, кийин качып Мадиянга келди, андан кийин дагы сыноолор болот. Бүт бардыгы сыноо. Демек, мындан Куранда максат эмне болду? Муса алейхиссалам менен Фираундун окуясынан максат негизги нерсе хак менен батыл күрөшө берет туугандар. Бул жоголуп кетпейт. Жоголуп кетпейт. Кыяматка чейин хак менен батылдын күрөшү улана берет. Улана берет. Ал жоголуп кетсе анда бейиш болуп калат. Баары мусулман болсо бейиш болуп калат. Андай эмес, дүйнө, сыноо дүйнөсү күрөшө берет, хак менен батыл күрөшүп, диндеги бекем болгон адам жеңет акыры. Бул дүйнөдө жеңилген болушу мүмкүн сүрөтөн. Акыйкатта ахиретте ал жеңет. Ошон үчүн булардын баардыгы бизге сабак. Дин үчүн кызмат кылганда, дин жолго чыкканда ар түрлүү тоскоолдор, кыйынчылыктар, башка нерселер боло берет. Алар менен бир гана сабырдуулук менен, бекем туруу менен жана Аллага дуа кылып таянуу менен гана жеңебиз. Муса алейхиссалам Аллага таянып отуруп, акыры эмне кылды? Мадиянга барып, ошол жерге барып, бирөөнүн үйүнө жетти. Анан кийин ал үйгө барат, ал киши Шуайб алейхиссалам урматтап сыйлайт, анан кызыны берет, ошол кызыга азыр басып келген кызыга үйлөнөт. Бул окуя иншалла кийинки сабакта. Аллах субхана ва таала амалханга туура түшүндүргөнгө товфик берсин. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма тaqabbal minna.